алыбыз билим берүүгө эле жетип калбасын да. Биз талкуулайлы, тереңинен карайлы. Бирок суроолорубуздагы, жоопторубуздагы кайталанбай, ушул убактыбызды кароо үчүн деп сунуш берилип атат бул жерде. Бул жерде бардыгы мисалы башка учурларда 20 мүнөттө эле бүтүп калып атат го. Килтейген отчеттор бүтүп калып атат го. Килтейген бюджет кабыл алынып кетип атат го 20 мүнөттүн ичинде. А билим берүүгө келгенде биз ар бирибиз эле билим берүүгө болгон мамилебизди, же кимдир бирөөлөргө болгон мамилебизди антип ортого сала бербейли. Урматтуу Нурламбек мырза, азыр Рыспек мырзанын сунушун добушка коюп койсоңуз. Рахмат. Ой, кайкашасыңар айланайындар. Мэрлерге мен эч каршылыгым жок. Жана бир акыныбыз айткандай, жеке өзүңөрдүн тарынчыңар болсо эле чыга бересиңерби дегенде, акындыгын курусун ошентип бирөөгө мен кыянаттык кылып бир жеке мамилем болуп ошодон өч алайын деген оюм деле жок. Мэрлерге деле өчүм жок. Айтып коеюн, бул мыйзамды талкуулап атабыз, ишти талкуулап атабыз. Интриганы токтоткулачы айрым акындар. Анан мен мэрлерге дагы эми акындар бар дейм арабызда. Акын дейт, анан не дейт? Ырчы дейм банда. Шашып кайда барабыз? Кайсы жоо кууп баратат бизди? Кимди ким коргоп атат? Биз билим берүүнү коргойлу, министрди коргобойлу, министрдин орун басарын коргобойлу. Биз билим берүүнү коргойлу, кагылайындар. Кагылайындар, бул билим берүү. Билим берүү менен маданият маселесине келгенде биз мамлекетибиздин келечегин ойлойлу, кагылайындар. Каяка шашып баратасыңар? Талкуу толук кандуу болсун. Баарыбыздын максатыбыз бир. Мамлекеттин келечеги, балдарыбыздын келечегине даярдык кандай деп. Мен жеке пикиримди айтып атканым жок азыр. Жеке пикиримди азыр кезегим келгенде айтамын. Каяка шашкандар жумушу болсо, бар жумушуңарды бүтүрүп келе бергиле, кагылайын депутаттар. Бизге койгула жайыбызга, биз кайра суроолорду берип алалы жаңы окуу жылына карата. Ата энелер угуп турат. Мына азыр мага бир 10 чакты ата энеден кат келди. Тиги жеке куржунума. Мен берип калайын ошо суроолорду. Рахмат.